канча кылмыштуу окуяларга күбө болуп, кандай сыр катып жатканын ким билсин? Анын ээси соңку 15 жылда Кыргызстандагы эң таасирдүү адамга айланып, далай кишинин тагдырын ушул жерден чечип турду. Бул үйдө Камчы Көлбаев жашаган. Камчы Көлбаевдин кылмыштуу империясынын эсепсиз байлыгы, парламентте, күч органдарында өз адамдары, айтканын аткарган армиясы да бар эле. Уже кийинки президент ким болуш керек деп ошону чечип калышкан. Мурда министр болом дегендер, депутат болом дегендер барып криминалдан уруксат алып барып келчү. Камчы Көлбаевка барып жолугуп, анан келчү эмес беле. Мына депутат болом дегендер бар батасын алчу. Министр болом деген өзлөрү могу баланчаны министр кылып коп кой деп премьерге, президентке чейин чыгып жүрүшкөн. Министр ким болорун, депутат ким болорун кайсы округда бүт местный кеңештеги депутаттар криминалдар болуп калган Ысык Көл областында. Чолпон Атада 100% депутаттар криминалдар болчу. Мэр криминал болуп калган. Ушундай болуп калган мына. Кийинки 23-жылы, ошо эгерде мен түрмөдөн чыкпасам 23-жылы президенттик шайлоо болмок эмес беле. Ошондо ким президент болорун чечип калышкан уже. Болжолдоп калган, кимди президент кылып алып барышты. Мына ушундай акыбалга жетип калганбыз. Анан 2020-жылкы шайлоодо деле көрдүңөр да, мекеним Кыргызстан менен биримдик экөө эле ат салышпадыбы. А мекеним Кыргызстанда бүт эле криминалдар болчу. 90% эмес. жылы 16 октябрда Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу болуп, ошол эле күнү Камчыбек Ташиев УКМКнын төрөгалыгына келген. Ошондо жаңы бийлик өзүнө бир нече максат койгон. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, башында эле биз ошо бийликке келген маалда Садыр Кожоевич айткан. Ал маалда биз чын айтканда эртең эмне күн болушун деле билчү эмеспиз да. Ошого деле эртең кандай күн болушуна өзүбүз дагы ишене алчу эмеспиз да. Ушунчалык мындай не деп койбой, рискованный шагтарды жасачубуз да. Ошондо Садыр Кожоевич маган 3 нерсени айтты эле. Эң биринчи негизги маселе деди. Бул биз коррупция менен күрөшүшүбүз керек. Экинчи негизги маселе ОПГ менен күрөшүшүбүз керек, уюшкан кылмыштуу топтор менен. Ошол эле жерде эң негизги үчүнчү маселе бул биз чек араны чечишибиз керек. Эгерде ушул 3 маселени биз турмушка ашыра ала турган болсок, анда мамлекетибиз жакшы жашайт. Давай ушул 3 маселени чечебиз. Ушул 3 маселени экөөбүз чечишибиз керек деп туруп, ошо экөөбүз отурганда көп ушул мындай талкуулайт болчук да. Анан ушул 3 маселе менин алдыма коюлду. Анан ошондо дагы Садыр Кожоевич айткан, ушул үчөөнү тең чечкенге сен барышың керек, сен чечишиң керек. Мен колдоймун, экөөбүз туруп ушуну чечишибиз керек деди. Башка постсоветтик өлкөлөрдө эле Кыргызстанда да криминал 90-жылдардан кийин өсүп, ары кайсы жылы ары кандай топтор пайда болуп турду. Бир учурда алардын ич ара таасир талашы, ок атышуу, адам өлүмү менен да коштолду. Камчы Көлбаев болсо 2008-жылы мыйзамдагы ууру макамын алып, 2012-жылдардан кийин кылмыштуу тобун болуп көрбөгөндөй күчтөнтө баштаган. Америка Кошмо Штаттары Камчы Көлбаевди дүйнөдөгү эң ири магзат барондорунун тизмесине кошуп, аны Братский круг деп аталган Евразиялык кылмыштуу топтун мүчөсү экенин да кабарлаган. 2010 болду. 2010 болгондон кийин теге убактылуу өкмөт келди. Убактылуу өкмөт келип, андан кийин булар Кыргызстанга жалпы уюшма кылмыштуу топторго күрөш жарыялашты булар. Эсиңерде бар, анан булар ошондо эмени көздөй качышты, Дубайга качышты. Дубайга качып, ошол жерде жүрүп келишти. Андан кийин ошол маселесин чечишти окшойт бир жерден.
кайра кайтып келишти да. Бир нече кишиси кармалды. Кармалгандан кийин анан көп өтпөй алар кайра эркиндикке чыкты. Чыгышып анан кийин анан булар баягы өзүнүн мындайча айтканда булар мурда жөнөкөй уюшма кылмыштуу топ болсо булар уже мафиядан өйдө жогору синдикатка өтүп башташты да. Синдикатка өтүп баштап булар мурда жалаң баягы мындай отметка алуу менен крыша болуу менен иш жүргүзүп келишсе, ошо 2012ден кийин булар кадимкидей эле баягы киреше эң жакшы берген бизнестин түрүнө кире башташты кадимкидейчи. Бара-бара уюшкан кылмыштуу топтор бир гана бизнеске эмес, кыргыз саясатына да аралаша баштайт. Анткени криминал менен бийликтин кызыкчылыктары да орток болуп калган. Ошентип, алгач алардын аты жергиликтүү шайлоодо, андан кийин парламентке болгон жараяндарда атала баштады. Мага бир министр ыйлап келди. Биз ошо маалда иштеп атканбыз. Министр ыйлап келди. Мага дейт, тигил мыйзамдагы ууру телефон чалды дейт. Ала койсом эле баягы алгыдай видео телефону ошо карасам эле дейт, алдын ар жагына туруптур дейт. Туруп эле айтты дейт. Эртең эгерде мына жумушту аткарбасаң, бала чакаңды кошуп туруп тынчыйсың. Так, ыйлап келди министр. Көрдүңүзбү? Булар ушунчалык чыгып кетти. Ушул ушунчалык мындай көп күчкө ээ болуп кетти. Эч ким тоготпой калышканда. Буларда акча бар, курал жарак бар, таасир бар, кол алдында жанагы баш кесерлери бар. Ушулар менен күрөшүштү өзүңүз ойлоп көрсөңүз, бул не деген азап. Анан биздин деле укук коргоо органдарынын арасында, коопсуздук органдарынын арасында, прокуратура, сот органдарынын арасында ошол криминалды же болбосо уюшкан кылмыштуу топту колдогон, ошолорго жардам берген, ошолор менен чогуу жүргөндөр көп болчу да. Биздин арабызда эле көп болчу. Мына ушул эле улуттук коопсуздук мамлекеттик органынын арасында укмуш көп болчу да. Бир жагынан тигилер менен күрөшүш керек, бир жагынан булар менен күрөшүш керек. Тигилер менен күрөшсөң, булар бүт маалыматтарды тигилерге берип турат.